Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябай даамдуу тайский салаттын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Салатка керектүү жашылчалар: баклажан, таттуу калемпир, 2 помидор, 1 тишче чеснок, кызыл пияз жана 2 бадыран керек болот. Баклажанды жууп тазалап алгандан кийин жегенге ыңгайлуу көлөмдө туурап алабыз. Мен видеодогудай бир аз кыйгаштатып туурап алдым. Эгер сиздер кааласаңыздар, 4 бурч формасында да туурап алсаңыздар болот. Туурап алган баклажаныбызды майга кууруйбуз. Кызыган майга салып, толуктай кызартып, аралаштырып отуруп кууруп алабыз. Куурулган баклажандарыбызды кагаз сүлгү салынган тарелкага чыгарып алабыз. Эми таттуу калемпирибизди туурап алабыз. Менде бул жерде сары түсү, эгерде сиздерде жашыл же кызыл түрү болсо, анда кошсоңуздар салат абдан көрктүү чыгат. Кийинки салатка керектүү жашылчабыз бул бизде бадыраң. Бадыраңды 4кө бөлүп, аны да кыйгаштатып туурап алдым. Эми пиязыбызды туурап алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мен пиязды жанынан туурап жатам. Ак пиязды да колдонсоңуздар болот. Помидорубузду да ортосунан бөлүп алгандан кийин узунчалап туурап алабыз. Бул салатка 1 тишче чеснок кошобуз. Чеснокту майдалап 4 бурч кылып туурап алдым. Көк пиязыбызды да узунчалап кыйгаштатып туурап алабыз. Дал ушинтип туурасаңыз, салатыңызга көрк берет. Туурап алган бардык жашылчаларыбызды идишибизге салып, үстүнө куурулган баклажаныбызды кошобуз. Салатыбызга татымына жараша туз кошуп, үстүнө соя соусунан 2 аш кашыктай куябыз жана оливка майынан кошобуз. Биздин салатыбызга даам бере турган бул чили соусу. Чили соусунан 4-5 аш кашыктай кошуп, салатты колубуз менен акырын басып албай, жакшылап аралаштырабыз. Мынакей достор, биздин тайский салатыбыз даяр болду. Эми тарелкабызга салып, үстүн кооздоп, дасторконубузга суна берсек болот. Бул салаттын даамын мен сиздерге камерадан айтып жеткизе албай атам. Ошон үчүн өзүңүздөр сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Бул салат сиздерге, сиздердин конокторуңуздарга, үй бүлөңүздөргө баарына жагат деген ойдомун. Эгер видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Салатыңыздар даамдуу болсун.